Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна мындан 2 ай мурун Жалал Абад облусундагы Базар Коргон районунда жашаган 11 жаштагы Айназиктин ата-энеси кайрылган. Бул бизге кайрылган Айназик карындашыбыз сколиоз оорусу менен ооруп келет. Айназиктин сколиоз менен ооруп калганын ата-энелери 1,5 жашка толгондо билишкен. Ошол убакыттан бери көргөзбөгөн жерлери калган эмес. Бүгүнкү күнү айлардын султаны болгон ыйык ороз айында Айназикке кайдыгер калбай кол сунууга чакырык кылмакчыбыз. Себеби Айназиктин оорусунан сакауу үчүн чет жерде кымбат баада операция керек. Мына урматтуу достор, биз бүгүнкү күндө канчалаган мен дагы чоң үмүт менен бул кадамдарды жасап келем. Себеби биз аз күнчөлүк өмүрдө конокпуз. Кимибизге канча күнчөлүк өмүр бергендиги бир гана Кудайга маалым. Бирок биз кайсыдыр күн өтсөк дагы мына ушул үстүбүздө турган кийимди да кийип кете албаган алсыз жанбыз. Бирок достор, мекендешим, бир тууганым, менин дагы үмүтүм ушул кичинекей наристенин эртеңки келечегине, жакшы бир тагдырынын жакшы жака өзгөрүшүнө, ушу кыйшайып турган дене мүчөсү түзөлүп, кыйшайып турган тагдырдын түзөлүшүнө себеп болсок, Кудайдын сыйлыгына ээ болобуз. Кудайдын сыйлыгы сиз үчүн, биз үчүн эч баа жеткис. Бул нерсе ошон үчүн достор, эртең акыретибиз үчүн ушул кадамдарда аянбастан, ойлонбостон кол сунуңуз. 5 сомдон 10 сомдон болсо дагы, анткени көп түкүрсө көл болот деп, кылын картып, кыргыздын ушундай жакшы акыл кеп насааттары менен жашап келебиз. Ошон үчүн мен ишенем. Ороз айында садака кылуу бул чоң сооптордун бири эмеспи? Урматтуу момун мусулман бир туугандар, келиңиздер бел умурткасы кыйшайган Айназик карындашыбызга колубуздан келген колдообузду берели.